Магниттик индукция вектору жана ток бар өткөргүч бири-бирине салыштырмалуу 90 градуска барабар эмес бурчта жайгашкан учурду карап көрөлү. Магниттик индукциянын векторун эки компонентке ажыраталы. Бири өткөргүч боюнча, экинчиси ага перпендикуляр. Эгерде магниттик индукция вектору менен өткөргүч параллель болсо, анда магнит талаасы өткөргүчкө таасир этпейт. Демек, өткөргүчкө таасир этүүчү күч ага перпендикуляр болгон тетик менен гана аныкталат. Сол колду алаканга, манжаларга ток аркылуу кире тургандай кылып жайгаштырабыз. Ошондо ийилген бармак ампердик күчтүн багытын көрсөтөт. Ушул учурда бизден алыстап кеткени көрүнүп турат.